Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кей-Муз каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен тунук эфирде, түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Баарыңыздарга кутмандуу кеч каалайм. Ошол кечтин калган бөлүгүн өзүңүздөр жакшы билгендей сөзсүз түрдө биз менен өткөрөсүздөр деген ишеничтемин. Сиздер менен Айпери Адамкулова кызмат кылам. Ал эми бүгүнкү студиябызга конокторубуз бир аздан соң кирип келет. Бир аз кармалып чыккан экен. Албетте, биз баштай беребиз, сиздердин маанайыңыздарды ачабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биздин студиябызга, кыргыз эстрадасына жаңыдан аралашып аткан биздин жакшы бир ырчыбыз бар. Мына ошол ырчыбыз сиздердин катарыңыздарга кошулганы турат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, колдоп коштоп жакшы суроолорду берип алалы. Сөзсүз түрдө сиздер тараптан суроолор бар боло турган болсо, анда биздин координаттар, ардактуу телекөрүүчүлөр, 0312 97-50-05 деген номерге чалыңыздар. Бул биздин жаңы номер, түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары ушул эле номердин 706 деген номер коду менен биргеликте бизге WhatsApp'тан өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Кызыктуу жана оригиналдуу бизге суроолор келген болсо, анда сөзсүз түрдө сиздерге белектер бар экен. Бул белектер болсо, атайын Доктор Лодер деген жерге сиздерге 50% арзандатуу менен машыгуу залына барсаңыздар болот экен, ардактуу телекөрүүчүлөр. Демек, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Өтө кымбат машыктыруучу зал болгондуктан, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге 50% жарым акчасын эле алышат экен. Демек, мырзалар дагы, айымдар дагы чамдасаңыздар болот. Азыркы учурда көп учурда мисалы жаштарыбыз ушул баягы кайсыл бир деңгээлде машыгуу менен өздөрүнүн ден соолугун сактаса, кээ бир кыздарыбыз бар, эми өздөрүнүн баягы келбетин сактоо үчүн дегендей мына ушул максаттарда машыгуу залдарына барып калышат экен. Демек, бул мүмкүнчүлүк баарыбыз үчүн эле жагып атат болуш керек. Ошондуктан ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге байланышка чыгыңыздар, өзүңүздөрдүн кызыктуу жана оригиналдуу суроолоруңуздарды бериңиздер. Эгерде актуалдуу жана бул күнгө чейин берилген эле суроолор, жөнөкөй суроолор болсо, анда эфирден жаңыртпай эле коебуз. Ошондуктан ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерден кызыктуу суроолорду күтөлү. Ал эми азыр болсо бир музыкалык чыгарма тыңдайлы, андан кийин сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Адамдар билет сүйүүнү, сүйүүнүн арты сүйүнүч. Адамдар билет күйүүнү, күйүүнүн арты үйүттү. Жеткин бар болсо үмүттүн, кыйнаган нерсе сүйүүбү. Артынан барып күнүттүн, кыйнаган нерсе сүйүүбү. Сулуу кыз болсун эсиңде, угуп кой мени кечинде. Болоюн аробат эсиңде, айтамын сага кечир деп. Жолугууга сен кечикпе, айткан сөздү улукта. Күтүп турган эшикте, жигитиңди сен унутпа. Жүрөгүңдү урдап алып кеттим, асылым жеттин. Жигит деген тентек экен, сезимиңден орун алып кеттим, баары бир жетем. Жүрөгүңдөн орун алып кеттим, асылым жеттин. Жигит деген тентек экен, сезимиңден орун алып кеттим, баары бир жетем. Жигит деген тентек экен, бирок сүйгөнүнө болот элбек. Кеде калат ажыра, кеде жетет, жашын төкпөйт экен эркек. Сулуулар билгиле, көңүлгө илгиле, угулуп кал болгондор ажыры. Күнөөнү ким билет, сулуулар билгиле, күнөөнү тил билбейт да бирок. Менде мындай бар бир ой, сулуулар акчаны бойлоп, сулуулар жүрөктү ойнойт, а жигит сүйүүнү койбойт. Жүрөгүңдү урдап алып кеттим,
жетем жигит деген тентек экен сезимиңден орун алып кетем баары бир жетем жүрөгүмдү уурдап алып кетем асылым жетем жигит деген тентек экен сезимиңден орун алып кетем баары бир жетем Биз болсо кефир программасын улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды жакыныраак келүүгө чакыралы. Себеби дегенде бизде кефир башталды. Демек, биз ушул жуманын ичинде сиздерге жакшы бир тематикалык эфирлерди чыгарып баштадык. Ал эми бул жуманын темасы болсо спорт жөнүндө болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. Демек, спорт жөнүндө да сүйлөшсөк болот. Сиздер тараптан дагы пикирлерди угабыз. Сиз спорт менен машыгасызбы? Деги эле спорт жан дүйнөңүзгө жакынбы? Деги эле спорттук машыгуу залдарына, жок болсо спорттук оюндарды ойноп жүрөсүзбү? Бул туурасында сизде кандайдыр пикирлер бар боло турган болсо, бизге байланышка чыгып, жана ошондой эле WhatsApp'тан бизге өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди жазып койсоңуздар болот. Албетте, сунуштарды да кабыл алабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биздин номерлер 0706 50 97-50-05 номерине бизге билдирүү жазып койсоңуздар болот. Андан сырткары ушул эле номерге байланышка чыгыңыздар 0312 коду менен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерден билдирүүлөрдү кабыл алалы. Ал эми бул жерде келген билдирүүлөрдү бар экен, аларды мен жаңыртып кое берсем. Салам Кемуз дейт. Салам Кемуз, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Мен бүткүл кыргыз элиме салам айтам, жана жанымдагы сиңдиме салам деген экен, аягы 30 менен бүткөн абонент. Саламатсыздарбы дейт. Алло Кемуз, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү кефир программасынын коногу ким? Мага өтө кызык болуп атат дейт. Сиздерге азыр ушул конок туурасында бир аз табышмак кылгым келип атат. Алдыда келе турган коногубуздун аты ким, ардактуу телекөрүүчүлөр? Мен сиздерге багыттарын айтып берейин. Кыргыз эстрадасына жаңыдан аралашып аткан жаңы ысым. Ысымынын башы Б тамгасынан башталат, ардактуу телекөрүүчүлөр. Андан сырткары кыргыз эстрадасынын эң көрүнүктүү ырчысы Мирбек Адабековдун чыгармасын ырдап чыкты. Бул кайсыл ырчы болду экен? Бул ырчыбыздын продюсери катары Канат Кадыржан иштешип келе жатат. Демек, бул ырчы жөнүндө маалыматтарды жакшы эле бердим окшойт. Музыканы сүйгөн биздин көрүүчүлөр сөзсүз түрдө бул жөнүндө маалыматы бар болуш керек. Мына ошол чыгарма менен азыркы учурда көптөгөн үн алгыларда, сыналгыларда өзүнүн талантын элибизге тартылап келе жатат. Бул ырчыбыз ким? Бизге WhatsApp'тан номерге өзүңүздөрдүн ким экенин далилдеп жазып коюңуздар. Биз сиздерди күтүп калалы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Андан сырткары жогорудан бери айтып атам. Бул жуманын ичинде биз спорт туурасында сөз кылабыз. Мындан ары мына ушундай чечимге келдик. Баягы бул жумада кандай жакшы тематикадагы сөздөрдү, кептерди айтып аткан болсок, кийинки жумада мындан башкача тематикадагы ырлар, сөздөр жана ошондой эле маектеши болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. Демек, бизге байланышка чыгып өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди калтырып коюңуздар. Биз сиздерди күтүп калалы. Ал эми жогоруда айттым, бул саат ичинде кызыктуу, оригиналдуу суроолорду бергендер үчүн бизде сонун купон бар. Бул 50% арзандаты. Доктор Лодердан машыгуу залына 50% арзандаты менен. Бул доктор Лодер жөнүндө билсеңиздер керек. Эртең менен баштап кечке чейин кызмат кылышат экен. Каалаган учуруңузда барып машыксаңыздар болот. Жана ошондой эле бул болсо 2015 жылы 30 сентябрга чейин. Мына ушундай өздөрүнүн талаптары бар экен. Демек, мына ушул 30 сентябрга чейин бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек экен. Сөз түрдө сиздер утуп кетишиңиздер керек бул купонду. Себеби дегенде 30 сентябрдан кийин бул купон жарабай калышы мүмкүн. Ошондуктан ардактуу телекөрүүчүлөр, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албайлы. Доктор Лодерга баргандар билет болуш керек. Ал жактын баасы өтө жогору.
Ошондуктан 50% арзандаты өтө чоң мүмкүнчүлүк ардактуу телекөрүүчүлөр. Ошондуктан чамдаңыздар, бизге кызыктуу суроолорду берсеңиздер болот. Ал эми жогорудагы биздин ырчыбыздар жөнүндө сиздин маалыматыңыз бар боло турган болсо, бизге байланышка чыгып койсоңуздар болот. Ал эми биз айткан телефон номерине ардактуу телекөрүүчүлөр чалсаңыздар болбойт. Бир гана иш менен жазыңыздар. Баягы өздүк темаладагы суроолорду да жазып кетип атасыздар. Бул жерде билдирүү келиптир. Салам, Кемус дейт, Бек Исраилов деп ойлойм деген экен. Тилекке каршы ал эмес, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми кийинки билдирүү мындай. Саламатсыздарбы, алло, Кемус дейт, сиңден Перизатка салам жолдойм деген экен. Тилекке каршы мен ким келгенин билбей калдык окшойт. Салам, Кемус, сага гана Бектур дейт. Ооба, сени гана деген чыгарманы ырдап чыкты, бирок аты жөнүн жазган жоксуздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе азыр болсо да бир музыкалык чыгарма, андан кийин өзүңүздөр таппай жаткан ырчыбызды мына ушул жерден тосуп алалы. Анда бул чыгарма ар бириңиздер үчүн орун алып турсун, андан кийин көрүшөбүз.
сүрөтүңө чыгармасы менен Аяна Касымованын аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсок эфир программасын уланталы көптөн күтүрүп бүгүнкү студиябыздын коногу да келди. Кыргыз эстрадасына жаңыдан эл журтка ырларды жаздырып, жакшылардын аткаруучусу Байел келди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Эл журт менен амандашып алыңыз. Рахмат. Жалпы ошол Кыргыз элибизде ошол отман кечиңиздер менен демекчимин. Мына ушундай учурашуудан кийин биз сапарыбызга карай улай берели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Байелге сиздер жогорудан бери бизге билдирүүлөр келди. Байел сени гана деген жакшы билдирүүлөр келди. Ырашык билдирип коелу. Ал эми бүгүн ушул Байелдин сырларын ачууга аракет кылалы. 1000 кишинин атын билгенче бир кишинин сырын билип коет экен. Сырын ачканга аракет кылалы. Жана ошондой эле сиздер тараптан суроолор бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө бизге WhatsApp аркылуу жазып койсоңуздар болот. Ал эми биз болсо өзүбүздүн маегибизде баштайлы. Байел, жаңыдан сахнага аралашып баштадыңыз. Бул максат бала кезден берки көйгөйбү же болбосо кандайдыр бир башкарчыларды туура эле чыга калайын деген максаттабы? Негизи бул чыгармачылыкка кадам коюмдун эң негизги себеби бул Кудайым берген талант деп айта алам. Ушул талант аркалап, ушуну таптап, кыргыз элине жакшы ырларды тартуулап, кыргыздын чыган уулдары болгум келди, ошол уулдардын катарында болгум келди. Кыргыз элине эмгек сиңирүү кызмат кылуу деген түшүнүк менен. Түшүнүктүү. Ал эми кыял болчу. бардык көрүүчүлөрүбүз сиз жөнүндө маалымат көбүрөөк билишпейт болуш керек. Кайсыл жерден колуңузду өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзүм туулуп өскөн жерим бул азыркы Баткен областы, Баткен районунда, ошол тарапта балалык кезим өттү десем болот. Кайсыл окуу жайда окугансыз? Негизи кесибим боюнча юристмин. Быйыл жаңы эле окуу жылын аяктап, ошол 5-курста аяктап, диплом алып азыр кубанып турган кезим. Ушуну менен катар эле азыркы учурда ошол Мүбүсара Бешеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинде 1-курста эстрада бөлүмүндө окуп жатам. Демек, музыкалык билимди эми баштаган турбайсызбы? Эми эле жаңыдан баштап турабыз. Буюрса. Түшүнүктүү. Ал эми музыкалык чөйрөгө баягы ар бир адам кандайдыр бир себеп болот экен, ошого аралашууга, музыкалык чөйрөгө же башка тармак болобу? Деги эле сиздин аралашууңузга эмне себеп болду? Негизи чыгармачылыкка аралашуума бул мен атам өзү ушу музыка сүйүүчү инсан. Өзү аккордеондо, мандориндо кол ойнотот. Апам болсо ушу музыканы сүйүүчү адамдардын катарына кирет. Ошол балким мага себеп болуп, музыкага жакын болушума деп айталам. Бул жерде билдирүүлөр келип атат. Саламатсызбы дейт. Мен Москвада Кыргызстандын желегин желбиретип, Кубок России деген чемпионатта 5-орунду алгам. Оор атлетикадан дейт. Суроо эмнеге үчүн 1-орунду алган жокмун деген экен. Жогорудан мен спорт туурасына жазыңыздар деген боюнча жазылган окшойт. Бул суроону биз сизге беришибиз керек болчу. Эмне үчүн 1-орунду алган жоксуздар деп телекөрүүчү кайрадан билдирүү узатып коюңуз. Ал эми бул жерде кайрадан билдирүү келди. Саламатсыздарбы дейт, суроо дейт. Байел фитнес залына барып машыгабы, машыкса жим лежа деген упражненияны да канча килограммга штанга көтөрөт дейт. Деги эле спорт менен машыгасызбы? Спорт менен машыгам, ооба. Кайсы түрү? Болгону биз эрте менен чуркап, жеңил атлетика боюнча чуркаса машыгуу залына барбаймын. Тилекке каршы, анын суроосун орундатай албайм. Байел мырза, сиз үчүн жашоонун маңызы эмнеде дейт? Жашоонун маңызы бул эң негизгиси жакшы инсан болуп жашоо деп айта алам. Эң негизгиси ошол. Аябай кыска нуска жооп берип коюп атасыз окшойт, Келиңиз, ачылыңыз, чачылыңыз, биздин эфир эркин, эч тартынбаңыз. Балким тележатында биринчи жолу чыгып атасызбы же бул учурга чейин чыгып келдиңизби? Буга чейин чыккым. КТРК каналында ошол замана Кутмантаң программасына чыкканбыз. Келиңиз, сүрдүнбөйбүз, Бул жерде кийинки билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Бизге тиешелүү суроо эмес экен. Гитара чырткенди билесиңби? Билсе ырдап берчи дейт. Анда көрүүчүлөрдүн суранычы боюнча. Гитараңызды алып келгенден кийин түшүнүктүү болуп калды, чырткенди билет. Демек, кайсыл ырды аткарып берели азыр? Эң алгач эле ушул Мирбек Атабеков байкебиздин Сени гана аттуу чыгармасын аткарып чыгып атканга байланыштуу ошону аткарып берсем. Макул, жакшы. Көңүлүмөн бөлүнүп, меремиңе чөмүлүп, бир өзүңө суктанам, жамгыр болуп төгүлүп,
мен да разымын саған ушул келген бактыма жалгыз жүрөгүм сени гана жүрөгүмдөн чыккан сырларым кубандырып турабын махаббатын сүйүү ырларым сага гана арнайын сени гана сени гана сени гана Рахмат. Менде мындай суроо жаралат да, дегеле ушул Мирбек Атабековдон сени гана деген ыры менен эл көзүнө алынып атасыз, ол озуна дегендей. Мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн бул ырды тандап алдыңыз? Же болбосо ошол Мирбек Атабековдун ырын ырдасам көбүрөөк популярдуулукка ээ болом дедиңизби? Жок, андай ойдон алысмын. Негизи болгону мен ошол кичинекей кезимден мектеп курагымдан кыргыз эстрадасынан ошол Мирбек Байкенин чыгармаларыны сүйүп укчумун. Анын арасынан ошол сени гана деген чыгарманы өтө жакшы көрчүмүн деп айтсам болот. Кийин бул чыгарманы жакшы көрүп жүрүп, ошо сахнага чыгаардан мурда Канат Кадыржан Байкебиздин продюсеринин сунушу менен ырдап калдым бул чыгарманы. Эң негизги себеби өзүмө жаккандыгы үчүн. Ал Мирбек Байкенин чыгармачылыгынан кандай деп айтсам болот, үлгү алып, анын чыгармачылыгын баалап, ошол негизинде ырдап калдык. Демек, Мирбек Атабековдун атайын барып суранууңуздар менен ырдадыңыздар болуш керек, Ооба. Түшүнүктүү. Ал эми бул ырды ырдап чыгууңуздан, же болбосо башка ырларды ырдап чыгуудан деле дегеле сиздин баягы ыр тандооңузга көбүрөөк кайсыл жанрдагы ырлар көбүрөөк жагат? Көбүрөөк ошол поп жанрындагы ырлар жагат өзүмө. Эң негизгиси ошол мындан ары ошо кыргыз элибизге мен өзүмдүн жан дүйнөмө жаккан музыкаларды аткарып чыгаруу менин тилегимде бар, максатым. Гитарадан башка дагы кайсы музыкалык аспаптарды билебиз? Гитарадан башка комузда бир аз ойнойм. Ямахада бир аз ойнойм. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы, бүгүн Кефир программасында жаңыдан кыргыз эстрадасына аралашып аткан ырчы жигит Байел бар. Сиздерде суроолор бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө биздин номерлерге өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү узатып койсоңуздар болот жана түз байланышка чыгыңыздар. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Легенда Сусундуу жана Шоро компаниясы экенин эсиңиздерге салып коелу. Ал эми азыр болсо жогоруда ушул Байел аткарып өткөн Сени гана деген чыгарманын клибин көрөлү. Барыбыз биргеликте, андан кийин сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Жан жүрөктү ээргеткен жазык сүйүм сен менен мен аразымын сага ушул келген бактыма жалгыз жүрөгүм сени гана жүрөгүмдөн чыккан сырларым кубандырып турабы махаббаттын сүйүү ырлары
Seni gana, seni gana, seni gana, seni gana, seni gana, seni gana. Men arazımın sağa, uşul kelgen baktıma, жалғыз жүрегім еңсей seni ғана. Жүрегімнен шыққан сырлары қуандырып тұрабы, махаббаттың сүю ырлары саған ғана арнайы. Жүрегімнен шыққан сырлары seni gana, seni gana, seni gana, seni gana, seni gana, seni gana. Сени гана чыгармасы менен Байел бизде өтө ардак телекөрүүчүлөр өз учурунда Кыргыз эстрада жылдызы Мирбек Атабеков аткарып жүргөн болсо, эми жаңыдан сахнага кадам таштап аткандар ырдап баштады десек болот. Ал эми Байел деген атыңыз бул өзүңүздүн атыңызбы же каймана ат болуп чыктыбы? Байел деген бул өзүмдүн атым. Кичинекей кезимден ата-энем эркелетип айтып жүргөн Байел деген атым, өзүмдүн атым. Түшүнүктүү. Бул жерде билдирүүлөр келип атат. Саламатсыздарбы Байел мырза дейт. Эки дүйнө бактылуу деген сөздүн тереңин кандай түшүнөсүз дейт? Эки дүйнө бактылуулук деген бул ошол ислам дининде негизи жакшы бир түшүнүк берилет мында. Бул дүйнөдө ошол Алла Тааланын жолу менен жүрүп, жакшы жолдо жүрүп, ошонун үмүттөрүн, сүннөттөрүн аткарып, анын артында ошол экинчи аркы дүйнөдө бактылуулук бар экенин түшүнүүдө. Түшүнүктүү. Ал эми сени ганадан башка дагы кандай чыгармалар жаратып атасыз? Азыркы учурда элге Көздөрүң кара деген аттуу чыгарманы тартуулаганбыз. Сөзү ону өзүм аракет кылып бир чыгарып көрөйүн деп чыгарганбыз. Көздөрүң кара деген чыгарманы. Андан башка буйруса дагы чыгып калат жакын арада. Ал эми продюсериңиз Канат Кадыржан менен иштешип келе жатасыз. Бул сунушту сиз өзүңүз барып сунуштадыңызбы же болбосо кимдир бирөөлөр сизге балким ошол адам менен иштешип көр дештиби? Менин бул чыгармачылыкка Канат Кадыржан байке менен бирге кадам таштоомдун эң негизги себеби Канат Кадыржан байкени ошол чыгармачылыктагы ийгиликтерине көрүп, иш аракеттерин баалап жүргөм мурдатан. Андан кийин мен өзүм барып сунуш киргизип, насип экен мындай чогуу иштешип калдык. Мындай билдирүү бар экен, саламатсыздарбы дейт, тунук эфирге каалайм дейт. Саламатсызбы Байел байке, өзүңүздүн өмүр баяныңызды айтып бериңизчи дейт. Өмүр баянымды кантип айтып берсем? Өмүр баяныңызды айтып бериңиз. Башынан көрүүчүлөрүбүз сизде кызыгып ачат болуш керек, жаңыдан чыгып аткан ырчы болсоңуз. Өмүр баяным дегенде өзүм ошол Өрүк Зарлуу Баткендин кулуну боломун. Ошол тарапта балалыгым өткөн, балалык кезим. Андан кийин ошол Ош шаарында студент болуп окуп жүрдүм. Азыркы учурда Бишкекте студент, мен мына чыгармачылык менен алектенип жаткан. Канча бир туугансыз ата-энеңиз жөнүндө? Ата-энем айылда турушат, алар дыйканчылык менен алектенишет. 4 бир туугандан эң улуусумун. Бир иним, 2 карындашым бар. Жакшы. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде, ырчылыктан тышкары кандай өнөрүңүз бар дейт? Ырчылыктан сырткары менде сүрөт тартамын. Менде жаштыгымдан келе жаткан өнөр деп айтсам болот.
Андан кийин жетимиш өнөр аздык кылат дейт го эр жигитке. Андан башка спорттон мисалы шахмат ойноо, актерлук чеберчилик бар. Ошондой себептер менен кесиптерди аркалап жүрөбүз. Жакшы экен. Бул жерде мындай билдирүү келиптир. Саламатсызбы Байыр байке дейт, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Суроо бийлей аласызбы? Бийлей алсаңыз бийлеп бериңизчи деген экен. Силекке каршы бул жерде билет албайбыз, бирок бийлей аласызбы деген суроого жооп бериңиз. Бийлей аламын. Кайсы түрлөрү? Тангого бийлей алабыз. О, эң татаал бийлет. Мактанып салдым го. Эл катары бардык бийлерге бийлей алабыз. Мындай билдирүү келиптир. Саламатсыңарбы Байел дейт. Байел мырза, испан музыкаларын черте аласызбы дейт. Испан музыкаларын ойнай алабыз, өтө профессионалдуу деңгээлде эмес бирок. Түшүнүктүү. Билдирүү келиптир. Саламатсыздарбы, кемиз иштериңизге ийгилик каалайбыз. Булбулдай болгон үнүңүздөр өчпөсүн. Рахмат. Байкем туулган күнү менен куттуктайм дептир. Саламатсызбы, сүйүктүү эжекем деген экен. Саламатсыздарбы? Жүрөктүн түпкөрүнө жетишүүдөй бир жай чыгарма аткарып бериңизчи дейт. Көрүүчүлөрүбүздүн бири. Бир жай чыгарма? Хорошо. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Анда ошол жагымдуу бир Өрүк зарга кетели аттуу чыгарма бар. Өрүк зардын колуну болгонуга байланыштуу. Бардык көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте Өрүк зарга барып келе турбайбы? Өрүк зарга ала кетейин сиздерди. Жүрери чешип кетери өрүк зарга сунушумду соранам четке какпа сүйүбүзгө жолугуп айлуу түнүдө сыйыналы бир келген бактыбызга сыйыналы бир келген бактыбызга. Азема, сиз жакшы чыгарма. Жай музыканы каалап аткан көрүүчүлөрүбүз үчүн сонун чыгарма болду окшойт. Балким романтиканы каалап тургансыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай билдирүүлөрдү, суранычтарды биз сиздердин тараптан да күтүп калалы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге байланышка келиңиздер. 0312 97 50 05 0706 97 50 05 номерине билдирүү узатып койсоңуз болот. Андай билдирүүлөрдүн катарында мындай билдирүү бар экен. Сизден сүйгөн адамыңыз барбы, жок болсо сиз менен кафеге тамактанып барып келсе болобу дейт. О, мынакей ачык эле сурап башташты. Ой, рахмат. Ушундай сунуштарга кой коймун. Негизи азыркы учурда мен жактырган адам жок деп айтсам болот. Жүрөгүм бош. Демек тамактанууга барасыз. Ойлонуп көрөлү. Жакшы, бул жерде мындай билдирүү бар экен. Сиз кайсыл ырчынын чыгармачылыгын баалайсыз дейт? Кыргыз эстрадасын дейли. Кыргыз эстрадасында мен өзүм ошол Мирбек байкенин чыгармачылыгын баалаймын. Андан устат ырчылардан Бекборбиев байкебиз агабыздын, дүйнөлүктөн болсо эң биринчиге сөздөрдө Майкл Джексон чыгармачылыгын баалап биринчи орунга койдум. Мындай билдирүү бар. Байке өзүңөр жазган ырлардан ырдап бергиле деген экен. Өзүңөр жазган дейм. Аз бир аздан кийин ырдайлы, ал жөнүндө. Эми деги эле ушул чыгармачылыкка келүүгө кандайдыр бир жогоруда айтып калдыңыз, өзүңүз атам музыканы сүйгөн инсандардын бири деп. Ал эми сиз болсо ушул баягы ырда жазып калам дедиңиз, чыгармачыл жан дүйнөңүздө жашап жүргөн үчүн ырчылыкка аралашып калдыңыз болуш керек. Ал эми мындан сырткары дагы бир кесипти аркалап кетүү мойнуңузда турса керек, Эми азыркы учурда ырчылыкты кесип деп аркалап ушунун артында жүргөн кезим ырчылыкты. Анан Кудай билет, убакыт өткөндөн кийин кандай болорун. Бирок мен ырчылыкты кесип деп билемин. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерде да суроолор бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө бизге жазып коесуздар деген ойдомун. Биз сиздерден күтүп калалы. Байланышка келиңиздер, баарлашабыз, сүйлөшөбүз дегендей. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөк, андан кийин көрүшөбүз.
Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз, ардактуу көрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Кефир программасынын бүгүнкү демөөрчүсү Легенда суусундугу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Ал эми бизге болсо Байел деген ырчыбыз келген студиябызга, сиздер тараптан суроолорду күтөлү. Алардын катарындагылар мындай билдирүүлөр келип атат. Салам Кеймос, менин суроом дейт. Жигиттин канча журту бар, атап бере аласыңарбы дейт. Султан деген көрүүчүбүздөн келиптир. Балким жети атаңызды сурап аткан окшойт. Бир аз татаалдаштырып сурап бериптир. Журт негизи канча журт бар деп суроо берилбей, жети атаңыз жөнүндө айтып берип коеңуз. Жети атам боюнча айтсам, жети атам толук айтайынбы? Жети атаны жарымдата айтабы? Өзүм атам айтып койсом болот. Жети атамды айтсам, өз атам Дос Али, чоң атам Кадыр Али, бабам Досмат, жетем андан кийин Доолат, Орозали, Мамбет и Майрам деп айтылат, Майрамбек деп, жетинчи атабыз. Түшүнүктүү. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, сиздердин сурооңуздарды орундатып аткан учур. Бул жерде кийинки билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы? Кеймуз деген экен, ишиңизге келип калайын Байел, чыгармачылыгыңыз өркүндө өсө берсин дептир. Наргиза деген көрүүчүбүздөн келиптир. Бул жерде мындай билдирүү келиптир. Азыркы заманда ар бир жаш курак өзүнүн күнүмдүк жашоосун интернетсиз элестетүү кыйын. Сиз дагы интернет менен ооруйсузбу дейт. Тилекке каршы азыркы тапта социалдык тармактарда жокмун, эч кимисинде. Эмне үчүн? Мага да кызык болуп калды. Социалдык тармактар менен оорубаймын, ачыгын айтканда. Сөз түрдө социалдык тармактарда отуруп, көбүнчө күнүбүздү мына ушуга бөлүп атабыз, бирок ар ким ар кандай колдонот дейсиз. Бирок эмне үчүн кирбей атасыз? Мен де ошол мурдатан социалдык тармактарда көп оорубай турган адатым бар. Мүмкүн келечекте мындан ары. Оорубай деген жакшы сөздү таап алдык, Келечекте мындан ары болот, буйруса. Түшүнүктүү. Бул болсо мындай билдирүү келиптир. Байел кайсы спортту жакшы көрөт дейт? Спорттун эң жакшы көргөн спорт бул мен үчүн бокс деп айта алам. Эң жакшы көргөнүм. Дагы бирөөсү эң жакшы көрүп ойногонум бул шахмат, спорттун түрүнө. Ал эми жогорудан бери көрүүчүлөрүбүз ырдагыңызды дагы көп суранып атышат. Бул жактагы билдирүүлөрдүн көбүн окуган жокмун. Сиздин ырдаганыңызды каалап атышат. Азыр дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Кайсыл чыгарма болот? Анда жана билдирүү келген болчу, өзүңүздүн ырдагыңыздан деп. Өзүңүз чыгаргандылардан, Анда ошол жалпы кыргыз элибиздин көздөрү кара, каштары каратты, ошол жакшы кыздарга көздөрүн каратты чыгарма болсун. Жакшы болот. Арбалып бассам жанында, деңсиңбей мени күлөсүн, ак сүйүм сага арнасам, карабай мени жүлөттүм. Көздөрүң кара, каштарың кара, басканың жаным башкача. Жылмайып кара, кылыктана, кетпечи жаным сен башкага. Жакшы чыгарма экен. Ал эми алдыңкы күндөрдө ушул албетте ар бир ырчыбыз сүйүү темасындагы ырларды көбүрөөк жазганга, чыгарганга аракет кылышат. Балким алдыңкы күндөрдө башка тематикадагы ырлар жазайын деп тургандырсыз. Балким ата эне жөнүндө, балким мекенге арналган. Сөз түрдө албетте ата эне тууралуу, мекен жөнүндө, дос тууралуу сөз түрдө ырлар чыгат, буйруса алдыда, планда бар. Жакшы экен. Мына ушундай кыска нуска жоопторду алып атам. Ардактуу көрүүчүлөр, суроолорубуздун баарын жатырып атабыз. Болушунча көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте. Ал эми азыр болсо барыбыз менин суроолоруман сырткарыдагы биздин көрүүчүлөрүбүздөн видео суроо бар экен. Мына ошол суроого назар салып алалы, андан кийин көрүшөбүз.
Саламатсызбы байелерчи? Сизде биз уга элек экенбиз. Башка ырчыларды угуп жүрөбүз. Мирбек Атабеков, Нурлан Насип. Бизге эми классика жагат обычно. Илгерки ырлар Рыспай Абдыкадыров, там Асанкалы Керимбаев деген ошолордун ырларынан ырдап чыксаңыз суранабыз да сизден. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Алиби көрүүчүбүзгө ырачылык билдирип коелу. Жакшы суроосу үчүн классика мага аябай жагат дейт. Асанкалы Керимбаевдин ырларынан аткарып чыксаңыз, биз суранат элек дейт. Буюрса, Бул сунушту кандай кабыл аласыз чынында? эгер чын дилинен сунуштап жаткан болсо, албетте буюрса келечекте чыгат Асанкалы Керимбаевдин ырларынан. Ал эми ушул Асанкалы Керимбаев, Рыспай Абдыкадыров деген кандай бул легендарлуу ырчыларыбыз бар болгон өз учурунда. Ошол ырчылардын чынында кимисинин ырларын көбүрөөк аткарып, өзүңүз баягы эстрадага ырдап чыкпасаңыз дагы көбүрөөк ырдап жүрөсүз, кыңылдап дегендей. Мен Рыспай Абдыкадыровдун ырларынан ошол бала кезден эми өзүндөй кылып жеткиликтүү ырдаганга аракет кылып аткарып жүрөбүз. Эми буйруса келечекте алардын ырларынан дагы ырдап чыгып калаттырбыз. Бул жерде билдирүү келди, саламатсыңбы байел дейт, жакшы ырдайт экенсиң, чыгармачылык ийгилик каалайбыз дейт. Жана футболго кызыгууңуз барбы, келиңиз чогуу ойнойбуз деп сунуш бересиздер. Негизинен футболго өтө кызыкпаймын, бирок көргөндө эле жакшы көрөм. Жакшы көрөм. Эгер чакырып жаткан болсо, макул, барып ойнойлу. Жакшы, бул жерде билдирүү келди. Биздин бул жумадагы темабыз ушул спорт жөнүндө сөз кылып атканбыз. Анан көрүүчүлөрүбүз дагы мына ушул тематикадан алыс калбай, азаматсыздар дейли, сонун суроолорду берип атышат. Ал эми кийинки мындай суроо бар экен. Байелге суроо дейт. Шахмат акылдын оюну деген сөздү ким айткан дейт? Чындыгында билбейт экен. Кийинки билдирүү салам кеймус, байел чыгармачылык ийгилик каалайм. Сиз өзүңүздү патриотмун деп эсептейсизби? Кыргызстандын гимнин аткарып коесуңарбы дейт. Албетте, ар бир кыргыз жигити, ар бир кыргыз жараны патриотмун деп айтууга милдеттүү деп айтсам болот. Аны өзүнүн үстүндө иштеп патриоттук сезимди ойготуу зарыл. Эгер ортосунан турбай эле койсок болот. Албетте, гимнди өйдө туруп, колубузду көкүрөккө алып туруп ырдашыбыз керек. Ардактуу теле көрүүчү тилекке каршы биз студияда. Бир куплет аткарып берейин анда. Макул, анда бир куплет ырдап көрөлү. Ак мөңгүлүү асказолор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тосын мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Азаматсыз мынакей бардык суранычтар, өтүнүчтөр аткарылып аткан учур. Ардактуу теле көрүүчүлөр, байелге болгон сурооңуздар бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө сиздер тараптан дагы жөн калбаңыздар, бизге билдирүү узат койсоңуздар болду. Түгөлбай Казаковдун Жангортөктү чыгармасын аткарып бериңизчи деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө аракет кылабыз, канча тил билесиз деген суроо келиптир. Тилдерден кыргыз тилибиз, эне тилибизди билебиз, орус тили, өзбек тили, мүмкүн казак тили, англис тилини өтө жакшы билбейбиз. Түшүнүктүү. Бул жерде билдирүү келиптир. Салам кеймуз дейт. Биз тарапка да өтө көптөгөн суроолорду берип атасыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз кефир программасынын алып баруучусубуз. Ошондуктан сиздер биздин конокторго суроолоруңуздарды берсеңиздер деп дагы бир жолу кайрылып коеюн. Бул жерде билдирүү келиптир. Канча жаштасыз дейт? Азыр 21 жаштамын. Буйруса 2 айдан кийин 22 жашка кадам коем. Алдын ала биз Кеймуз каналын жалпы жаман туктап коелу. Ал эми азыр болсо бизде аз гана убакыттар калды. Сизде дагы бир чыгарма аткарып бериңиз деп сураналы. Анан сөзсүз түрдө көрүүчүлөрүбүз менен жакшы маек үстүндө отуруп сүйлөшкөнүбүз туурасында биз жыйынтык чыгарабыз. Макул. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Ырдап баштайлы, билесиздер.
жабыркап жүрөктө теттиң кароосуз калган кайыктай кайыр кош жаным сен кеттиң карап карап кайрадан сени самам күттүм жалгызым жалгыздыктан тажап бүттүм Аз амасыз жалгыздыктан тажабайлы, ар дайым жаныбызда бизде колдоп турган биздин баягы сүйүкүлөрүбүз бар болсун дейли. Ал эми сизге азыр эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Ошол эң негизгиси кыргыз элибиз ар дайым аман болсун, кыргыз элибизде ар дайым тынчтык болсун, ар бир үйдөн наристенин үнү жаңырсын, жүзүбүздө жылмайуу болуп, ар бир кыргыз жараны ошол жакшылыктардын үстүнө жүрсүн. Жана ошондой эле ошол сиздердин Кеймуз долбооруңуздарга жана ошол сиздердин телеканалыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Ар дайым ушундай тунук эфирдер үстүндө жүрүңүздөр. Ийгиликтерди каалайм сиздерге. Сизге чоң рахмат келип койгондугуңуз үчүн, чыгармачылык ийгилик каалайлы. Алдыңкы күндөрдө ушул баягы Мирбек Атабековдун ырын ырдап чыктыңыз. Эми мына ошол ырчынын деңгээлине жетишине биз да каалап коелу. Сизге чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көргөн Кефир программасы, ал эми бүгүнкү Кефир программасынын студиядагы коногу эстрадабызга жаңыдан аралашып, өзүнүн мырларын эл журтубузга таанытып келе жаткан Байел деген ырчыбыз болду. Ал эми мен сиздер менен Айпир Адамкулова кызмат кылдым. Жакшы күндөрдө жакшы маанайда жолугуштуралы, ар бир күндү аздектеп, керемет жашоого умтулалы.